Саламатсыздарбы, урматтуу мугалимдер. Мен сиздер менен бүгүн онлайн тест менен бөлүшүп кетейин. Тест түзө турган тиркеме менен тааныштырып кетейин. Бул кайсыл учурда тест түзгөнгө ыңгайлуу болот? Бул сабак учурунда, мисалы үчүн, бул тесттин аты сократив. Сократив деп экиге бөлүнөт. Учитель, анан студент деп. Бул мугалимдерге ылайыктуусун тандап биз түзүп алабыз. Андан кийин биз ошо студенттерге же окуучуларга берсек болот. Мынакей сократив учитель. Андан кийин биз кадимкидей эле өзүбүздүн аккаунтубуз менен катталабыз. Жана бул жерде баардык эле тиркемелер сыяктуу эле бул жерде дагы өзүнүн китепканасы бар. Мисалы үчүн тесттерди түзүп коюп, анан ошону иштете тургандай кылып. Бул тест эмне үчүн ыңгайлуу же кайсыл учурда ыңгайлуу экенин биринчи мен сиздерге түшүндүрүп берип кетейин. Бул балдардын билимин объективдүү баалаганга ыңгайлуу. Мисалы үчүн контролдук иштерди аткарууда, мисалы чейректин аягында ошонун баарын тең тапшыра алышат, эч кимден көчүрбөйт жана объективдүү бааланат. Эң негизгиси ошол мындай дароо бааланат. Бала өзүнүн билимин көрүп, жыйынтыгын чыгарат. Ошондой эле мугалимге дагы өтө ыңгайлуу. Бул дароо ведомость болуп, Excel'га түшүп калат. Андан сырткары жыйынтыгы көрүнөт, эч кандай кагаз колдонуу болбойт жана электрондук түрдө дагы аны сактаганга болот. Мынакей биз мурда түзүп коебуз. Алдын ала мугалим кадимкидей эле даярданат. Бул жерде мурда түзүлгөн тесттер. Эми ошол кайсы класска түзүлсө, мен ошол класстан даярдап коюп ала беремин. Мисал үчүн 8-чи класс дейт. Мына бул жерде мен тестти баштадым. Мынакей бул жерде жана айтып өткөндөй эле дагы бир ыңгайлуулугу, бул жерде дароо көрүнүп турат. Түз эфирдеги тест десек дагы болот. Мисалы үчүн бул жерде тест чыкты. Ушул эле жерден мынакей биз кантип балдарга беребиз. Улам бул тиркеме жаңыланып турут дайыма. Ошондо биз ушул QR код менен балдар келет дагы телефонуна байланыштырып дароо чыгат. Балдар бул жерде QR кодду тарткандан кийин өзүнүн атын, фамилиясын жазат. Дароо эле мына дароо катталганы көрүнүп турат жана суроолор башталды. Окуучулар уже аткара башташат. Мынакей бул жерде. Эми бул жерде дагы бир сыры бар. Балдар муну бири-биринен көчүрүп албаш үчүн убактылуу мындай кылып жаап турабыз. Анан аягында бирок улам карап турсак болот. Мынакей балдар өзүнүн кандай аткарып атканын көрөт. Көчүрүп албаш үчүн биз ушуну жаап койсок туура болот. Бизге азыр көрүнүп турганы ыңгайлуу болуп турат. Демек, кандай аткарып атса ошондой чыгат. Эч кимден көчүрүп алганга жетишпейт жана өзү кандай аткарып атканын көрүп турат. Мынакей окуучу аткарып бүттү. Бул жерде ачкандан кийин көрүп турат. Эми мынакей бул жерде канча суроого кандай жооп бергени бул жерде көрүнүп турат. Бул жерде өзгөртүп алсак да болот. Суроо катары, ошо процент, пайыз менен берилип турат бул жерде. Анан мугалим өзү канча пайыздан жогору 4 алат, 3 алат өзү коюп алса болот, баалап алса болот мугалим өзү. Мына эң негизгиси эми каяка келдик. Анда балдардын баары тең аткарып бүткөндөн кийин завершениялык тестти аяктайбыз. Мынакей. Ушул жерден биз мынакей мындай кылып көчүрүп алабыз. Биринчи ошол Excel документке көчөт. Мынакей кааласак бардык жалпы ошо класстын жыйынтыгы кылып да көчүрүп алсак болот. Экинчи түрү кетти. Андан кийин эми кадимки эле загрузкадан биз карайбыз. Мынакей
ар бир окуучунун өзүнүн бул жерде мынакей ар бир окуучунун өзүнүн иштери сакталат. Кайсыл убакытта кандай кылып, эмне кылып, кандай ката кетирди, эмне кылды, ар бир окуучуга же студентке ушундай жыйынтык чыгат. Бул бир. Экинчиден, ошол эле жерден биз мектепте көбүнчө забыштарга баардыгына биз атайын ушу жыйынтыктарын көрсөтөбүз, ушундай таблица түрүндө чыгат. Бул экинчиси ыңгайлуулугу. Андан кийин үчүнчү мынакей бул жалпы класстын жыйынтыгы. Биринчи суроого канча окуучу туура жооп берди, экинчи суроого канча окуучу туура жооп берди, эмнеден кандай ката кетиргенин да карасак болот. Кайра тестке кайрылсак, баарын тең бул жыйынтыгын чыгарып алгандан кийин кайсы суроого көбүрөөк туура эмес жооп берди. Демек, бул жерден дароо эле катанын үстүнөн иштөөгө дагы өтө ыңгайлуу. Анда мисалы үчүн кайсы жерде кызыл өң көп болсо, ошол суроого балдар түшүнбөй калдыбы же эмне үчүн туура эмес жооп берди деп катанын үстүнөн иштеп балдардан сурап, туура жообун кайра тааныштырып, ушундай кылып көрсөтүп жыйынтыктасак болот. Бул дагы бир жолу айтам, ошол үй тапшырма текшерүүдөбү, өтүлгөн теманы кайталоодобу жана жалпы бир бөлүмдү кайталоодо же болбосо ошол билимдерди баалоодо эң ыңгайлуу тест тиркемеси.